Кумтөр алтын кени жогорку кеңештин депутаттарынан түзүлгөн комиссия тарабынан текшерилет. Бул тууралуу бүгүн парламентте талкуу болду. Жыйынтыгында 12 мүчөдөн турган комиссия түзүлүп, аталган кен иштетүү компаниясындагы 2012 жылдан берки иштердин жүрүшүн текшермекчи. Кумтөр алтын кен иштетүүнүн натыйжалуулугун ар тараптуу изилдөө максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында күн тартибиндеги биринчи маселе катары Кумтөр алтын кенин текшерүү каралды. Алгач бир фракциядан бирден мүчө түзүлмөй болуп, бирок Рыскелди Момбековдун сунушу менен курамдын саны өзгөрүлдү. Капысынан чыгып эле Кумтөр мүчө түзүлүп атпайбы? Күмүрдөн чечилип калган экен. Мындай болбош керек да. Регламентти сакталыш керек болчу. Эмне үчүн ар бир фракциядан бирден болуп атат? Эмне үчүн күмүрдөн эле аталып калган? Эмне үчүн капысынан түзүлүп атат? Негиздеген жок, айтыш керек болчу да. Кандай вопростор болуп атат? Мурун убактылуу депутаттык комиссия боло турган болсо, анда 12 депутат иш алып барыш керек болчу. Азыр 6 депутат. Бул канчалык негизде, анан айтып атпайбы, элдердин талабы болуп атат, күндөн күнгө маселе көтөрүлүп атапчы. Биз билебиз да, 2012 жылы мамлекеттик дагы убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Бирөөнүн Сариев жетектеген, бирөөнүн Жапаров Садык Нуркожоев жетектеген болчу. Ошол комиссиялардын аткарылышы боюнча биринчи угуп алып туруп, анан неме кылсак болмокта. Депутат Дастан Бекешев бул маселени эл өкүлдөрү эмес, президент өзү чечүүсүн сунуштады. Аз убакыттын ичинде жумуш өтөсүнө чыкпай, жоопкерчилик эл өкүлдөрүнүн мойнунда болгондуктан кайрадан жогорку кеңеш элге жаман көрүнөрүн айтты. Анткени буга чейин да бир топ комиссиялар түзүлүп, бирок калктын көзүн боеп келген дешет. Мындан улам бул жолку максат кандай болду экен? Реалдуу текшерүүбү же баштагы эле көрүнүшпү деген суроо депутаттардын көпчүлүгүндө кечип жаткандай. Максат болуш керектир. Кайсы мисалы бир мыйзам бузуулар болсо, ошону давайте текшерели, проблем жок. Бирок билем деп атам да, кайсы максат негизинде түзүлүп атат да. Өзүбүз дагы билиш керекпиз да. Мына эртең дагы сурайт комиссия кайсы максат менен түзүлгөн. Садыр Нуркожоевич өзү эле текшерсе жакшы эле болмок да. Өзү президент жоопкерчиликти алам деп атат. Парламентте эчтекени чече албайт деп атат. Азыр конституция бурда кандай болсо, азыр эле ошол эски конституция менен иштеп атабыз. Действующий конституция. Анан жаңы конституция кабыл алынгандан кийин анда чынында бул маселени койсок болот. Депутат Дастан Бекешевдин суроосу боюнча демилгечи Максат Сабиров комиссиянын түзүлүү максатын парламентке ачыктап берди. Көпчүлүктүн добушу менен 12 депутаттан турган комиссия түзүлүп, Кумтөрдөгү иштин жүрүшүн иликтеп баштамай болушту. Түшүнүгүмө жараша Кумтөр боюнча бүт болгон маселелерди көтөрүп чыгалы деген комиссия да бул негизи. Буга чейин мына 16 000 гектар жер берилип кетти деп какшап можудан кыйкырып атсак дагы эч ким укпай, ошол боюнча өкмөт 16 000 гектар жерди берген. Комиссиянын жыйынтыктары чыгып мөңгүлөрдү талкалап атат деп, комиссиянын жыйынтыгы менен канча миллиондогон долларларды штрафтар салынса, анын баарын жабылып калган. Чындыгында жаңы бийликтин келиши менен коомчулук Кумтөр сыяктуу ири кен иштетүү компаниялары өлкөнүн кызыкчылыгына иштейт деп ишенишкен. Азыркы учурда элдин үмүтү үзүлө элек. Жаңы бийликтин келүү себебин да дал ушул Кумтөр менен байланыштырсак болот. Деген менен элдин ошол ишеничи ушул түзүлгөн комиссиянын аракетинен кийинби же жаңы конституция менен жашап баштагандан соң президенттин аракетинен орундалабы азырынча туман. 12 жылы государственный комиссия түзүлгөн экен. Андан мурун Садыр Нуркожоевич жетектеген парламенттик комиссия түзүлгөн экен. 366 барак 50 том чогулган экен. Мындан тышкары государственный комиссиянын бүт чечимдеринин баары турат. Ошолор эмне үчүн аткарылбай атат? Ошону бир карап коюшубуз керек да биз. Эмне үчүн биз мына фискалдык комитеттен 5 жылдан бери өкмөткө тапшырма беребиз? Алтындын баасы кескин түрдө өстү. Мына $1200 болгондо комитет фискальный тапшырма бергенбиз атайын. Сверх доходко салык киргизгиле. 8 жылдан бери укмаксан көрмөксүн баары тең да. Кыргызстандагы эң ири алтын кени деңиз деңгээлинен 3950 метр бийиктикте. 1978 жылы табылып, 1980-90 жылдары геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлүп, запасы бекитилген. Зонанын калыңдыгы 100дөн 320 метрге чейин, узундугу 1200 метрге чейин. Анда алтындан башка да бир топ кен байлыктардын запасы бар экендиги аныкталган. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.